Жараткандын мээрими жана ырайымы болсун жалпыбызга. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, өтүлүп аткан сабактарыбызды бардыгыбызга жугумдуу болсун жана бүгүнкү өтүлүп турган сабагыбызды дагы биз үчүн пайдалуу болсун. Бүгүн өтүлүп турган тема калкала. Калкала тамгалары. Калкала деп эмнени айтабыз? Калкала деген титиретүү, тербетүү, бир ордунан бир аз кыймылдатуу деген маанилерди берет. Калкалада 5 тамга бар. Коф, то, жим, дал, бә. Же болбосо доскага биз жаздык. Коф, то, бә, жим, дал. Буну бир сөз менен кот бейжат тамгалары деп да айтылынат. Эми ушул тамгалар качан, канткенде титиретип, тербетип окуйбуз десе, эрежеси ушунтой айтат. Жогорудагы айтылган 5 тамга сүкүндүү болуп келген болсо, ушул тамгаларды биз ордунан кыймылдатып, тербетип окуйбуз. Сүкүн эки түрдүү болот. Эзелтеден коюлунган, биз тааныган сүкүн болушу мүмкүн, же болбосо аракеттин ордуна токтоо себептүү пайда болгон сүкүн. Алар сүкүн ариз жана сүкүн лазим деп, сүкүн өз ичинде экиге бөлүнөт. Сүкүн лазим дегени оболтодон бар болуп, баштан бери келаткан сүкүн. Ал эми сүкүн ариз дегени аяттын аягында токтоо себептүү аракеттин ордуна коюлунган сүкүн. Биз булар тууралуу дагы мындан алдыңкы сабактарыбызда биз кенен өткөнбүз. Мисалы, биринчи сүйлөмдү карап көрөбүз сөздү. Мин шарри ма халаqa деген жерден аят бүттү. Биз ушул жерге токтошубуз керек. Токтоо себептүү халаqa фатха окулбай калат дагы, жазылса дагы. Бунун ордуна биз сүкүн коебуз, токтоо белгисин акылда коебуз. Ошол себептүү эрежеде коф тамгасы сүкүндүү болуп калды. Мин шарри ма халaq дебестен ушу кофту бир аз тербетип халаqa бир аз халаqa деп түртүп коюу. Же болбосо сөз ортосунда мына анык сүкүн лазим менен келе турган болсо, оболтон бар болгон. Мисалы, халaqna халaqо деп азыраак ууга ыктап окуу, ушул калкала. Халaqna деген сөз бар, анан халaqona. Үчүнчү бә тамгасы сүкүндүү болду. Качан сүкүндүү? Биз токтогон себептүү бул жерде сүкүн бар. Qarib эмес, qarib. То тамгасы сүкүндүү болгондо. Muhit. Lam yalid wa lam yulad. Дал тамгасы. Карайбыз. Дал тамгасы сүкүндүү болот. Ошондо далды бир аз биз ордунан кыймылдатып Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad деп окуйбуз, балким бир аз тербетип окуйбуз. Же жим тамгасы сүкүндүү болгондо же. Tajiri wa ma kasaba. Сөз ортосунда болгон болсо illa batiga. Al-moto. То тамгасы сүкүндүү болот, калкала. Тербетип, титиретип окуйбуз. Мото ма инна. Караңыздар. Коф менен то тамгасы жоон тамгалардан болгондугу үчүн булардын калкаласын бир аз даммага, у тыбышына дейбизби, бир аз ыктап окусак өзүнүн ордунан чыгара алабыз. Мисалы, толук түрдүү у кылуу бул ката аракет анда коюлуп калган болот. Бул жерде сүкүн эле. Ошол сүкүндүн ордуна тоону калкала кылып атканда бир аз уга ыктайбыз. Мото ма инна. Же min şerri ma halaq. Мына уну чыгарып келатып халaq.
же мухитто. Мухитто. Ең авалы биринчи түшкөн сүрө бар. Буну бардыгыбыз билебиз. Онтип окулган. Алак сүрөсүнүн биринчи аятындагы сөз. Эқора. Эқора оку дегени. Эқо. Эқора. Эқо. Эқора. Ал эми ба, жим, дал тамгалары жоон эмес, ичке тамга болгондугу үчүн булардын калкаласын даммага ыктабайбыз. Кээ бир риваяттарда кээ бирлер ушул би тамгасын, ба тамгасын бираз касрага, бираз ыктап окуйт, бирок көпчүлүк хафиздер, карылар бардыгы эле окуй берет, кээ бирлери ошентип окуйт. Мисалы таджи, таджири, абе, абетер, وما كسب إلا ابتغاء. Жакшысы ыктабай эле өзүнүн эле ордунда эмне калкала кылып, бираз тербетип окуган туура болот. Урматтуу көрөрмандар, мен ойлоймун калкала эрежеси сиздерге түшүнүктүү болуш керек. Дагы бираз башынан кайталай турган болсок, калкала деген өзү эмне? Тамгаларды титиретип, тербетип окуу. Калкалада 5 тамга бар. Коф, ко, ба, жим, дал. Муну сөзсүз түрдө жатташ керек. Сөзсүз түрдө жаттоо шарт. Эмесе сиз аташасыз. Ушул тамгалар сүкүндүү болгондо, сүкүн эки түрдүү болот дедик. Же ушул тамгалар биз билген бул сүкүн менен келиши мүмкүн, же болбосо аяттын аягына келип ар кандай аракеттер болуп калышы мүмкүн. Ошол себептүү токтогондо бул жерге дагы сүкүн пайда болот. Эки абалда тең. Ушул тамгалар сүкүндүү болгон болсо, буларды биз титиретип, ордунан бираз кыймылдатып, калкала кылып окуйбуз. Ал-мутмаинна мин шарри ма халаqa деген сыяктуу. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Кийинки чыгарылыштардан көргөнгө чейин Кудай Таала алып аткан илимиңизге береке берсин, эң олу өзүңүзгө жугумдуу кылсын, жана башкаларга дагы Куранды үйрөтүүчү, Куранды үйрөнүшүнө себеп боло турган кишилерден болуңуз. Албетте унутпаңыз, сизге бул сабактар жагып аткан болсо, сиз пайда алып аткан болсоңуз, башка бир туугандар менен дагы үйрөнөт элем, билет элем дегендерге дагы буну сунуштап бөлүшүп коюуну албетте унутпаңыз. Кандайдыр бир ой пикирлер болгон болсо, албетте бизге жазып калтырсаңыздар, аларды биз сөзсүз этибарга алабыз. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.